Саламатсызбы? Менин экинчи турмушум. Жолдошум жини тез келет, сөгүп жибере берет. Жакпай калса мага катуу тиет. Ортодо бир кызыбыз бар. Аял киши турмуштун түйшүгүнөн чарчайт экен. Жолдошунан дагы чарчайт. Экинчи аял алса болобу? Бактылуу жашасын башка аял менен. Аллах. Ушуга чейин тажатып берген да. Ким менен баш кошсоңуз ошо менен бактылуусуз. Ошону бекем кармаңыз. Алланын сизге берген белеги, сизге берген аманаты. Акысын бериңиз, Алладан соопту алыңыз. Ал бербесе деле. Бербегенде кыямат күнү жооп берет. Сиз акысын берген үчүн Алла Тааладан аласыз. Суроо бар эле, менин жолдошум ичет. Мени кылбаган ишимди кылдың деп ура берет. Кандай кылсам болот? Ичкени өзүнчө арам. Кылбаганын кылдың деп жала жапканы өзүнчө арам. Урганы өзүнчө арам. Бул не дейсиң эмне? Динсиздиктен, имансыздыктан, ахиретти, өлүмдү эстебегендиктин кесепети мына. Ошон үчүн айтабыз туугандар, үйдө таалим болсун, үйдө таалим болсун. Үйдө зикир болсун, Куран болсун, намаз болсун, аз болсо дагы. Пайгамбардын таалимин киргизиңиз. Үйдө даңгыр-дуңгур, музыканы кууп чыгыңыз, токтотуң алардын бардыгы. Жаман нерселердин бардыгы. Чоготуруп тамак ичкеле, сүннөт боюнча окугула, пайгамбардын сиратын окугула. Ана үйдө алхамдулилля, руханият келет, нур түшөт, периштелер түшөт, жамандык кетет, шайтан качат.